Сузакта 12 баш мал уурдалып, ээси өлтүрүлгөн. Эжесин көрүп, энеси токойго чуркап, Казакстанда бир туугандар асынган абалда табылган. Бишкекте күч колдонуп, уюлдук телефонун тартып алганга шектүү адам кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар. Видеого лайк басып, Манас ТВ каналына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуз. Сузакта 12 баш мал уурдалып, ээси өлтүрүлгөн. Жалал Абад милициясы тарабынан малын уурдатып, ээси өлтүргөн шектүү адам кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад ОИБтен билдиришти. 16 апрель күнү 19:30 чамасында милицияга Сузак районунун Ташбулак айыл аймагынын тургуну кабар берген. Ал Ташбулак айылынын аймагында Эшме айылында 60 жаштагы жарандын каза болуп калгандыгын билдирген. Алдын ала текшерүүнүн жүрүшүндө каза болуп калган 1963-жылы туулган жарандын жансыз денесине карата соттук медициналык экспертиза дайындалган жана анын денесинин баш сөөгү сынган абалда экендиги аныкталган. Ал эми окуя болгон жерге кароо жүргүзүү учурунда маркум жашап турган бөлмөсүндөгү бөлмөнү жылытуу үчүн курулган мештин кыр бөлүгүндө канга окшош суюктуктун жана адамдын чачынын сүрүлүп жабышып калган издери алынган. Бул окуя боюнча топтолгон материалдар Сузак РИИБтин кылмыштардын бириктирүү реестрине 122-берене менен катталып тергөө иши башталган. Алынган жана чогултулган ыкчам маалыматтардын негизинде иликтөө жана иш-чараларды жүргүзүп, кылмышка шектүү катары 1968-жылы туулган Сузак районунун тургуну кармалып, тергөө кызматына өткөрүп берилген. Бишкекте күч колдонуп, уюлдук телефонун тартып алганга шектүү адам кармалды. Бишкек шаарынын Свердлов РИИБинин милиция кызматкерлери тарабынан уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турган тооноого шектүү адам кармалды. 2023-жылдын 10-декабрь күнү милицияга КК аттуу жаран белгисиз адамдарга карата чара көрүү арызы менен кайрылган. Анда ошол эле күнү таңкы 4 чамасында Бишкек шаарынын Курманжан, Датка жана Саратов көчөлөрүнүн кесилишинде күч колдонуп, уюлдук телефонун тартып алганын, андан соң белгисиз тарапка качып кеткенин айткан. Аталган факты боюнча тергөө кызматы тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 205-беренесине ылайык кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн иликтөө жана ыкчам иш-чаралары жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары ИИМдин ыкчам каттоосунда турган кылмышка шектүү 1986-жылы туулган КА аттуу жаран аныкталып кармалган. Свердлов РИИБтин тергөө кызматына жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тажикстанда катталган жер титирөө Кыргызстанда да сезилди. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, бүгүн 1-майда таңкы саат 7:37-де Тажикстандын аймагында МСК 64 шкаласына ылайык учугунда күчү 3,5 магнитудасына жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөө Ош облусунун Чоң Алай районунун Карамык, Шибе айылдарында 2,5 балга, Карамак айылынын 18 чакырым түштүк батышта, Шибе айылынын 25 чакырым түштүк батышта, Баткен шаарынан 105 чакырым түштүк чыгышта чейин сезилген. Алдын ала маалыматтар боюнча жер титирөөнүн кесепетинен жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Эжесин көрүп, энеси токойго чуркап, Казакстанда бир туугандар асынган абалда табылган. Коңшу Казакстандын Айыр-Тау районундагы Имантау айылында бир туугандар асынып алышты. Бул тууралуу Казакстандын жергиликтүү басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, 29 апрель күнү 22 жаштагы кыз өз үйүндө сарайда асынган абалда табылган. Эжесинин каза болгонун уккан 17 жаштагы энеси токойго чуркап кеткен. Кийинчерээк ал дагы токойдо асынган абалда табылган. Каза болгон 22 жаштагы кыздын артында 1,5 жаштагы уулу калды. Бир туугандар чоң ата, чоң энеси менен жашашчу. Өздөрүнүн атасы каза болуп, апасы кетип калган. Бул факты боюнча өзүн өзү өлтүрүүгө чакыруу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Кытайдын Гуандун провинциясында нөшөрлүү жамгырдан соң автомагистраль урап, кеминде 19 адам каза болду. КРдин борбордук телеберүүсү кырсыкта 30 адам жаракат алганын, алар учурда ооруканада экенин билдирди. Жалпысынан аянты 200 чарчы метрге чамалаган, узундугу 17,9 метр болгон жолдун бөлүгү көчүп кеткен.